Эми кезек көрсөтүүбүздүн саясаттан сырткары рубрикасында спорт адамдын мүнөзүнүн калыптануусуна жардам берет, өжөрлүк менен чыдамкай болууга үйрөтөт. Дени сак адам тайманбастан көздөгөн максатына жетери бышык. Бүгүнкү берүүдө бир катар спорттук мелдештердин жеңүүчүсү, мыкты чебер, жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов менен болгон маекти сиздерге сунуштайбыз. Негизи спорт менен ар дайым эле машыгыш керек да. Дени сак адам бул улуттун да кызыкчылыгы болот. Спорт бул тазалык да. Ар бир кыймыл негизи бул адамдын жанагы ичиндеги же болбосо жаман энергиянын баарын чыгарып атат да. Эң негизгиси ичиңде жаман нерсенин баарын сактабаш керек. Ошонун баардыгын спорт аркылуу, тер аркылуу, ошого буруш аркылуу чыгарып койсоң, ошондо эч кандай адамда агрессия же болбосо бир жаман нерсе калбайт да. Анан адам сөзсүз түрдө эле ооруп калганда же семирип калганда спорт менен эмес, ар дайым спорт менен машыкса, бул өтө жакшы нерсе болот да. 4000-ден 5000-ге чейин жакын адамдар жашайт. Негизи чоң айыл да биздин айыл. Мына ошо айылда чоңойгом кичинекейинде. Ал жерден балалык чагымдын баардыгын өткөзүп, спортко негизи мен өз кичинекейим эле ошо мектептен баштап эле өзүм шыгым бар экен да спортко. Элдер ар бир мектепке барганда апам Раматылык мугалим да, анан күндө ак көйнөк кийгизип жөнөтөт. Сөзсүз түрдө колумда футбольный топ, футбольный топто көтөрүп алып барып, ошол күнү футбол ойноп, кап-кара болуп, ала-була болуп кайра келип калат элем. Мен тентек болчумун, бирок мен ушу эсимде жок, бирок атам эч качан, мен билем, мен атамды урбаса дагы ушу сөзү ушунчалык мындай өткөр эле. Атам ушундай бир караган, ушундай карап койгону эле мага жетиштүү болчу да. Депутат болуп, элге кызмат кылганымды өтө да көрө албагам. Бул жашоодо өйдө ылдый болгондо, мына ушунда эч кандай адам өзүн жаман акыбалда сезбей, ошол маалда спортко келип, тер чыгарып кыймылдаса, ушунун баардыгын ушу спорт аркылуу жеңип кетсе болот да, көп нерсенин баардыгын. Мен атам Раматылык койгон, Тазабек Саманчиев деген болгон. Ошонун урматына атын коём деп, анан мен атым ошону Тазабек деп койгон да. Элдин ишеними менен эл өкүлү болуп келгенден кийин, эл үчүн кызмат кылыш керек да. Таза кызмат кылып, бир тарыхта кала тургандай бир кызмат кылайын деген чоң ниеттерим бар да, мен келгенге чейиндечи. Бир мамлекетибизге бир жакшы салымыбызды кошсок деген ниеттер болгон. Ушунун аркасынан ушу азыр мен депутат болдум да. Адамда негизи бир максат болуш керек экен да. Кызмат кылган болсок, ал эртеби кечпи ал эч качан унутулбайт, бул кайта турган нерсе экен да. Биздин келечегибиз балдарда, анан ошол тарбия. Анан ошол жерде ата-энесинин колунда барбы, жокпу, ага карабастан мектепке кабыл алуу кыйын болуп атат, акча менен болуп атат. Мектепке кирип окугандан баштап жанагы ата-энелердин өзүнчө бир фондун түзүп алып, ошол жерде кыйнап ата-энелерден акча топтомой болуп атат да. Буну жоюу өтө кыйын болуп атат, бирок мен колдон келишинче Кудайым буйруса аягына чыккан аракет кылып атам. Реформаны жүргүзүп, силер кылбасаңар, муну кылгыла, аны кылгыла деген талаптарды аткарып атам. Мен Кудайым буйруса бул нерсени аягына чыгам деген чоң үмүттөмүн. Аракет да кылам. Кудай буйруса биздин келечекте биздин жаштарыбыз анын ата-энесинин акчасы барбы, жокпу, ага карабастан татыктуу билим алыш керек деп айтат элем да.